Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovni qilgan ishini ko'ringlar. Qirg'iziston davlat rahbari Sadir Japarov farosatiga 5 baho desa to'g'ri bo'ladi. Chunki shu davlat rahbarlari kelib turadigan joyga har biri shu davlatning bayrog'ini yerga yopishtirib qo'yilgan. Shunga bu Sadir Japarov farosati ishlab, o'zini davlat bayrog'i oyog'ini ostida yotmasligi uchun Qirg'iziston bayrog'ini yerdan shilib olib, cho'nchagiga solib qo'yganini ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar ko'rdinglar. Malades, respekt shu prezidentga. Qaranglar, prezidentlarni davlatlarni bayrog'ini yerga yopishtirib qo'ygan, shu yerda prezidentlar turish kerak degan. Qirg'izistonning bayrog'ini olib yerda yotgan, yopishtirib qo'yilganini olib cho'ntagiga solib oldi. Respekt. Qirg'iziston prezidenti haqiqiy patriot o'zini, millatiga, o'zini xalqiga. Alloh rozi bo'lsin. Qirg'izistonlar hammaga yaxshi kayfiyat. O'zbekiston, Qirg'iziston hamisha birga olg'a. Социалдык тармактарда өлкөнүн аскер бөлүктөрүнүн бириндеги үстөмдүк фактылары чагылдырылган видео тараган. Окуя боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги расмий маалымат таратты. Маалымат кызматынын айтымында окуя февраль айында орун алган. Анда өзгөчө кырдаалдар министри Болбек Ажикеевдин тапшырмасы менен бул факты боюнча министрликтин тийиштүү кызматтарынын катышуусунда ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлгөн. Иликтөөнүн жыйынтыгында аталган аскердик бөлүктүнүн командалык курамы жана окуяга тиешеси бар аскер кызматкери катуу кызматтык жоопкерчиликке тартылган. Тартиптик териштирүүнүн жыйынтыгына ылайык жарандык жана кызматтык жоопкерчиликти бузган кызматкерлер ээлеген кызматтарынан бошотулган деп айтылат маалыматта. Ал эми бүгүн 11 майда окуя тууралуу видео материал коомчулукка тарагандан кийин министр жана анын биринчи орун басары аталган аскердик бөлүккө барып, аскер кызматчыларынын ата-энелери менен жолугуп, кырдаалды жеринен дагы бир ирет баалашты. 86-123 бөлүк өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборго караганы, чүйдүн райондордун биринин аймагында жайгашкан алардын сайтына жазылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин уставдык жана кызматтык тартипти бузган бардык көрүнүштөрдү кескин айыптап, мындай учурларга карата катуу тартиптик чаралар көрүлөрүн белгилеген. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Тükөстене ломкост оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөттүбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Башталды мына. Мурдуңузга житсең жолдо чыдай алат, чыдай албайт. Чыдай албайт. Бул ачуу жуттан мынакей. Тазалап койгондо булар. Тазалап жетишкен окшойт, э? Чыдай алат. Айланып аткан барабандарга ушу химикат салынат да, буга химикат салынып. Жетпейт, жок. Эсине жетпей турган болдуңар, бул мисалы буну жей турган эме. Ким жейт муну? Элдин баары эле жейт, сиздер эле жейсиздер. Эмне кылып жейт муну? Тоостка жеген эмес. Жок, именно муну ким жейт?
Mono, uydan jeyim men, tozalab. Bul qayerga ketadi? Bul qayerga ketadi? Bul qayerga ketadi baka? Kim jeydi? Qayerga ketadi? Bul javob bermaysiz so'rovga. Qayerga o'rtasiz? Aytib bermaysizmi? Qayerga ketadi? Xitoyga eksportlaysizmi? Teri zavodning içinde girdik. Bu yerga jetdi, men aytib sizlarga jetkira olmayman. Asker kızmatkerlerin kızmatlık turak jay менен камсыз кылууга, аларды чалай, кийим-кечек жана азык-түлүк жактан камсыз болушун жогорулатууга, жашоо шарттарын жана башка инфратүзүм түзүп берүүгө далалап, бул ишти мындан ары дагы уланта беребиз. Май Бишкек шаарында улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара жана заманбап аскердик техникалардын демонстрациясы, күжүрмөн учактардын учуулары бул жеңиш майрамына арналган салтанат эле эмес, кыргыз армиясынын кубатын, күжүрмөн даярдыгын көрсөткөн тарыхый окуя болуп калды өңдөнөт. Президент Жапаров менен генерал Ташиев акыркы 4 жылдагы кыргыз армиясын күчтөнтүүгө жасаган аракетинин натыйжасын көз алдыларынан өткөрүп жатат көрүнөт. Ооба, биздин куралдуу күчтөрүбүздүн жана башка аскердик түзүмдөрдүн бюджети 2020 жылдарга салыштырмалуу 400%-дан ашык көбөйтүлдү. Аскерлерибиз заманбап курал жарак менен камсыз болууда, аскердик шаарчалардын жана гарнизондордун инфратүзүмү өнүгүүдө, материалдык техникалык жабдуулар татыктуу деңгээлде камсыздалууда. Аскерлерибиздин жана укук коргоо органдарыбыздын кызматкерлеринин үй бүлөсү коомубузда өзүн ишенимдүү жана татыктуу сезиш үчүн алардын айлык маянылары үстүбүздөгү жылдын 1-январынан баштап дагы көтөрүлдү. Убактылуу турак жайды жалдагандык үчүн акчалай компенсациянын көлөмү да жогорулады. Мындай аракеттер кыргыз армиясын анда кызмат кылгандарды жөн гана колдоо чарасы эмес, мекенди коргоо кызматындагылардын күнү түнү көз ирмебей, эл четинде жоо бетинде тургандыгы мээнетин баалоо болуп эсептелет. Өлкө башчы ата мекен үчүн кызматын аябаган эр азаматтарды кубанткан дагы бир жаңылык менен бөлүштү. Дагы бир жагымдуу кабар менен бөлүшө кетейин. Ушул жылдын 1-июлунан тарта күч органдарынын офицердик курамынын эмгек акысы орто эсеп менен 35%га көтөрүлөт. Ал эми контракттык кызматтагы аскер кызматчыларынын маянасы 1-ноябрдан баштап ушундай эле көбөйтүүлөрү пландалууда. Кудайга шүгүр, буюрса Кыргызстаныбыздын коңшулар менен бардык чеги такталып, ар бир метр жери белгиленип, зым тартыла баштады. Биз дүйнө коомчулугуна жаңжал чыгара турган опурталдуу маселелерди тынчтык жолу менен чечсе болоорун далилдедик. Булардын баары сиздердин ата мекенге берилүү менен эмгек өтөп, сүйүктүү Кыргызстанга, биримдиктүү Кыргызстан элине өтөгөн ак кызматыңардын аркасында ишке ашып жатат. Тынчтыкты кааласаң согушка даяр бол. Бүгүнкүдөй бейпил жашоо үчүн улуу ата мекендик согуш маалындагы кылчылдашкан салгылашта биздин жоопкерлердин эр жүрөктүүлүгү менен оруктагы жумушчулардын тылда эмгектенгендердин эмгеги зор.
Бул улуу жеңишти Бирдиктүү Советтер Союзунун бардык элдери камсыз кылган. Ал эми мамлекет алардын эмгегин эч качан унутпайт жана алар дайыма камкордукта. Эске салсак, быйыл Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен улуу ата мекендик согуштун 32 ардагерине 100 000 сомдон берилди. Москва шаары улуу жеңиштин 80 жылдыгын утурлай Россия президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен келген өлкө башчыга 80 жыл мурда 1945 жылдын 9 майында жарык көргөн Кызыл Кыргызстан жана Правда гезиттеринин тарыхый сандарынын көчүрмөлөрү тапшырылды. Алардын бетинде улуу ата мекендик согуштагы жеңиш тууралуу расмий билдирүүлөр жарыяланган. 9 май өлкө башчы Россияга болгон иш сапарынын алкагында Москва шаарындагы Кызыл Аянтта улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган парадка катышты. Кызыл Аянт быйылкы улуу жеңиштин 80 жылдыгына арналган юбилейлик парад өзгөчө жогорку деңгээлде даярдалган. Дүйнөнүн чар тарабынан келген миңдеген медиа каражат өкүлдөрү азыр Кызыл Аянтты көздөй кирип келишти. 10 000ге жакын адам катышып, 130дан ашык аскердик техника жана авиация тартылган парадка аскерлердин аргыл түрлөрүнүн жана бөлүктөрүнүн өкүлдөрүнөн турган полктор, батальондор жана роталар кирген. Дүйнөнүн 30га чукул өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышкан юбилейлик парадка Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскерлери да парадтан өтүп жогорку даярдыгын көргөздү. Караула Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызской Республики. Возглавляет строй полковник Нурбек Дуйшенбаев. Азыркы заркабызда ушул Россиянын абадан коргоо күчтөрүнүн техникаларын көрүп жатабыз. Эске салсак, буга чейин Кыргызстан менен Россиянын абадан коргоо күчтөрүнүн биргеликте ушул иш аракеттери жүрүп жаткан болчу. Россия менен Кыргызстан биргеликте абадан коргоо күчтөрүн түзүшкөн болчу. Эске салсак, 8 майда дагы дал ушул Кыргызстандын Борбордук аянтында, Бишкектин Борбордук аянтында ошол Россиядан алынган абадан коргоо күчтөрүнүн техникасы көргөзүлгөн эле. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын абадан коргоонуу күчтөрүнүн бедели артып, заманбап курал жарак менен камсыз болууда. Ал эми улуттук гвардиянын жоокерлери күчүрмөн даярдыкта болуп, ар кандай иш-чараларда өздөрүнүн мыктылыгын көргөзүп келе жатат. Анан биздин улуттук гвардиянын жоокерлери, офицерлери катышканына ушунчалык сыймыктанып отурдум. Ар бири өздөрүнүн баягы ыраазычылыгын алышат. Бирок ошо жердеги катышкан жоокерлерибиз, офицерлерибиздин баары биринчиден ошо жер чоң жоопкерчилик, экинчиден бул тарыхта калчу действительно окуя, чоң окуя. Ошо Кызыл Аянтта, Москвада ушундай парадка катышып кеткени, ушул баягы ошол жоокерлериме, ошол жердеги офицерлериме ыраазычылык билдирем. Парадтан кийин мамлекет башчылар Россиянын президенти Владимир Путин менен бирге белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл коюу үчүн Александров сейил багына бет алышты. Иш-чара соңунда Кызыл Аянттан бир убакта Кыргызстанда жашап кеткен, үй бүлөсү менен бүтүндөй өмүрүн аскер кызматына арнаган улуу ата мекендик согуштун ардагери менен жолуктук. Ала толуктарга салам дубай арнаган ардагердин жашы 100гө таяса да Кыргызстанга келип кетүү ниети бар экен. Жил и в Кыргызстане, и мой сын там служил, так что мы знаем, моя семья. Знаете. Сколько вам лет? 99, уже 100-й пошел. Какую-то молодежь училась здесь.
А я с 7 класса меня забрали в школу. Вот, в армию. Так что мы не доучились. А они говорят, почему мы долго служим? Да потому что это надо, чтобы молодежь доучилась. Чтобы молодежь. Вот, ну, служили. 1941-45 жылдарда улуу ата мекендик согушка катышкан аталарыбыздын эрдиги эч качан унутулбайт. Нарын шаарынан атайын чакыруу менен келген Керимбек Насыров Кызыл Аянтта атасы Бокол Насыровдун эрдиги тууралуу айтып берди. Атам өзү согуштун катчысы болчу, Насыров Бокол. 42-жылы согушка чакырылган, 46-жылга чейин ошол согушка катышып, 46-жылы аман-эсен кайра кайтып келген. Анан бүгүн ошол Россия мамлекеттик чакыруусу менен келип, бuyakta Москвада Кызыл Аянтта майрамды атабыз. Майрам аябай жакшы болду, парадка катышты. Эмне дейбиз, мунары тынччылык болсун бизде. Согуш болбосун деген ой тилейбиз. Кто сейчас служит и, может быть, продолжит служить до моего возраста, а мне 98 лет. Ардагерлердин алды 100дөн ашканы менен жылдан жылга алардын саны азайып бара жатат. Улуу ата мекендик согушта Панфилов дивизиясынын катарында салгылашкан Данк орденинин ээси Манас Жумабаев, Советтер Союзунун баатыры Дайыр Асанов жана легендарлуу баатыр Чолпонбай Түлөбердиев сыяктуу аталарыбыздын эрдиги учурдагыдай Кызыл Аянтта жеңиш майрамын майрамдоого себеп болгонун эч ким унутпасы шексиз. Контрольда бүт оборудованияларын алып берді. Мен Москвадан келгенде кірем. Анан эгерде жагы жетпей баратса анда кетесиз. Саламаттыкты сактоо министри өлкө башчыдан жеме уккан бул окуя президент Жапаров 8 майда республикалык диагностикалык борборуна пландан тышкары барганда болгон. Повторно. Ну жети адам. Жети адам. Үчөө каза болду. Себеби эмне? Себеби технический проблема oldu температура. Эмне технический проблема? Ким жерде чет өлкөдөн келген врачтардын башчысы ким? Алты жашка чакырса болот. Борборго барууга учурда чет элдик адистердин катышуусунда балдардын кардиохирургиясы боюнча гуманитардык программа жүргүзүлүп жаткан мекеменин иш жагдайынын оордугу тууралуу тынчсыздандырган белгилер себеп болгон. Тагыраагы жүрөктүн оор патологиясынан жабыркаган 24 бала операцияны күтүп жаткан маалда операция башталгандан бери акыркы күндөрү балдар өлүмүнүн 3 кайгылуу учуру катталган. Буга себеп чакырылган дарыгерлер борбордо квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн зарыл шарттар жок экенин өлкө башчыга маалымдашты. Вы сколько операций сделали до сегодняшнего? 7 операций. 7 операций. Из них 3 уже умерли, да? 3. К сожалению, мы потеряли 3 детей. В чем причина? В чем было? Условия не то, или реанимация не отвечает требованиям, как открыто говорите, открыто. Я пришел для того, чтобы решить вопрос. Почему мы не увидели наличие только одного УЗИ-аппарата, который здесь существует? Этот УЗИ-аппарат сейчас занят на 2-м этаже. Он старого образца, и это неприемлемо, если в кардиохирургическом национальном центре только один аппарат, который находится в приемном покое. То есть должен быть аппарат здесь, и в любой момент, если этому ребенку сейчас станет плохо, я должен звать тот аппарат. А вот там сейчас... Поднимать сюда, да, с 3-го этажа сюда. А там сейчас 24 ребенка, которых мы смотрим и записываем на следующие дни операции. Мамлекет башчы мындай алешемдиктерге өтө катуу нааразычылыгын билдирип, саламаттыкты сактоо министри Эркин Чечебаевди шалакылык жана жол берилгис жоопкерчиликсиздиги үчүн кескин сынга алды. Сен канча жолу келдиң уштерге? Биринчи жолу келип атасың бүгүн? Неге биринчи жолу келесиң сен? Неге мындай проблема болуп атса, неге сен биринчи жолу келесиң бияка? Тревога уруп келбейсиң, мен сени кабинетте отурбадып өтүм белем, кыдырып иштегин деп, канча болду иштегенге сен министр болдуң? 2 ай, 2 айдан эмне? Кирип эле кабинетиңе эмне, көчүгүң жабышпадыбы креслого сен? Чечпейсиң олардын просьбасын, проблема болуп аткандай, не? Кичинекей балдар өлүп атса моякта, сен кабинетинде отурасың. Айтпайсың проблемаларды. Мен сага эмне деп айтып жибердим белем, койдум белем министр. Проблема болсо дароо келип айтып тур, моментально чечип турар дебедим. Мындан артык эмне жумушуң бар сен, не? Же барбы башка жумушуң сенин артык? Жок, бул центрге келген, бул врачтар... Жок, сен могу жерге келген жоксуң да, могу жерге. Ушу жерге. Келип кеткен. Чакырса келбейт экенсиң, чакырып атса да кай.
Ayakta problema murdatan beri. Vay murdatan beri ekeni bilemiz 30 yıldan beri problema. Çekmeysin mi sen? Maka girmeysin eğer senin alın yetmese. Neme edilen hazır 3 gün 2 gün sürok bugün erten. Kol üstüm o жерге emne gerek bardığını taap berген. Министр биринчи кезекте медициналык мекемеде зарыл шарттарды түзүп берүүсү абзел, ар бир маселе чечилгенге чейин күнү түнү ушул жерде болууга тийиш. Бул үчүн өлкө башы министрге туура 2 күн убакыт берген. Министрдин мындай шалаакы иштери үчүн ага сөгүш да жарыяланды. Давай, немедленно бүтүп. Жашайсың ол жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин аны ушул жерге кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша кел.